Саламатсыздар, урматтуу Алма Медиа YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздарга кутман күн. Бүгүн бизде конокто белгилүү ырчы, актриса Гүлнур Асанова жекебиз. Саламатсызбы, Гүлнур эже? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Кандай маанайда келип алдыңыз эжеке? Маанайыңызды сурап алайынчы. Кудайга шүгүр, ошо бүгүнкү күнгө шүгүр келтирип, сиздер менен жолукканыма абдан кубанычта болуп отурам. Жакшы. Сиз чыгармачылыктан алыстап кетсеңиз да, коомдук иштерге активдүү катышып жатасыз, эжеке. Анан айтсаңыз, бул сиздеги патриоттук сезимдин кайнагы эмнеде? Патриоттук сезимдин кайнагы деп калдыңыз го. Ал нерсе менин түшүндүгүмдө бул ошол эле апамдын кичинекейибизден баштап экенимге болгон сүйүүлөрдү айтып, түшүндүрүп, ошолго эмне кылыш керек экендигин көрсөтүп бергендеги калып калган нерселердин бул үстүнө кошулуштугу же болбосо көбөйүштүгү, ошол өзөк калып кеткен энемден калган мекенге болгон махабаттын түшүндүрүүсү деп айтсам болот да. Эң сонун. Эжеке, азыр апаңыз сөз кылып калдыңыз. Апаңыздын кайсыл сапаты сизде бар? Апамдын эң окшош сапаты бул бетке айткандыгы. Анан эч качан мындай жалганды уксам деп макул болуп кетип калбагандыгы, сөзсүз түрдө Антони менен айтып кетиштиги дегендейчи. Анан боорукердиги ушулар. Мисалы азыр айтып калбадыңызбы, сиз бетке айтып алган сапаты менде бар депчи. Анан кийин ошол сиз дагы бетке айтылып, анан кийин жаман көрүнгөн учурлар кездешпейби сизде? Абдан көп болгон, кездеше эле жүргөм, жашоом ошол менен эле өткөн окшойт деп калдым да буга чейин. Бирок ошол нерседен чыккан бир ситуация дейбизби, ошол нерсе мени көп ойлондуруп койчу. Кийин бирок үйрөндүм, ошол ситуация мага таасир этпегенди, кайсыл учурда таасир этпештигин үйрөнүп, анан азыр мындай Кудай буйруса, мындай орду менен кетип баратат да. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз, толугу менен кошул. Сиз негизи эле мурун сизди ыз учуудан алыс, тынч жүргөн айым катары билчүбүз да. Анан сиз жолук салынгандан кийин ал нерсе эки эсеге өстү окшойт эжеке. Анан мындай ар дайым бир ойдо жүргөндөй сезилесиз да. Буга кандай жооп бересиз? Мен өзүмө баа бериш деген туура эмес болот да. Адамга башка бирөө баа бериш керек да. Демек сиздерге ушундай көрүнүп жатса, анда эмне деп айтмакчымын? Ой албетте жүрөт, ар бир адамда ой жүрөт да. Ой жок болсо, анда сенин жоктугуңдун белгиси да. Ой жок болсо, бой жок болот. Бой жок болгондон жашоо жок болот. Эми бой дегенде баягы түз маанини түшүнбөш керек. Кыйыр, отмел маани деген эмеспи? Баягы башыңдын учунан аягына чейинки мындай жашоонун мындай көрүнүшү да. Мага ушинтип элестетилет. Башталгандан аягы кандай болуш экенин, кандай нерселер менен айкалыш керек экендиги ушуларды түшүнөм да. Демек ошол нерсе, ошол ой дайым жүрөт менде. Сизди билебиз, чынында кайрымдуулук иштери менен дагы көбүрөөк жүрдүңүз, ошол менен алектендиңиз. Анан учурда эмне менен алектенип жатасыз? Өзүңүз үчүн бир өзгөрүү кыла алдыңызбы? Кандай жаңы ачылыштар жасай алдыңыз өзүңүз үчүн? Учурда эми сиздер айтып кеткендей коомдук иштер менен алектпиз. Эми адам баласына билбегендигиңди билип алыштыгы бул сен үчүн кандайдыр бир деңгээлде ачылыш да. Ар бир адам эле ушуну түшүнөт болуш керек, мен ушуну түшүнөм. Ошондуктан мага азыр кандай мен билбей анан билип жаткандыгым мен үчүн ачылыштар. Ушундай нерселер менде азыр көп болуп атат да. Майдасынан чоңуна чейин бул ачылыш деп эсептейм. Демек ошонун үстүндө жүрөм да. Мисалы, майда ачылыш болгондо кандай ачылыштар эжеке, мындай толугураак токтолсоңуз ушул нерсеге? Мисалы үчүн сиздин кашыңыздын функциясы десе, сиз балким бул функцияны укпаган чыгарсыз, мисалы да. Мен бул терди токтотуп калат турбайбы, анча чаңды сиңирип алат турбайбы, көзүбүзгө түшпөш үчүн деген сыяктуу да, бул жөнөкөй мисал да.
Сизди негизи биз Сырдуу айымдарынын катарында толуктайт экениңизди билебиз. Чынында аны эжеке айтсаңыз, тынч жаткан деңиз кандай учурда толкуйт? Деңиз болсом эгер, кайсы учурда толкумакмын, Кандай учурда толкуйсуз? Жакшы суроо экен. Деңиз болсом, акыйкат чыркыраганда толкуйм го. Акыйкатсыздык чыркыраганда, ошо эгер деңиз болсо, мен сөзсүз толкуйм, бир толку алам. Мисалы, азыр ушул сөзүңүзгө отурбай суроо бергим келип атат да, адамдардын кайсы сапатын баалайсыз сиз? Адамдардын чынчылдык сапатын өтө баалайм. Эгер чынчыл болсо, анда демек ал Аллахтан коркот. Негизи эжеке айтып койсоңуз, бул динде жалгыздык бул бир гана Кудайга таандык деп коюшат экен да. Анан бул ойго кошуласызбы сиз? Албетте, жалгыздык Аллахка таандык. Сенин да Аллах жалгыз. Ошондуктан ар бир жараткан макулуктар, макулук дегенде бул Аллахтын жараткан бардык нерсеси. Мындай карасак, жупчум менен деп айтып калатпы, ошо айтып атасызбы? Ошол негизи адамга деле тиешелүү болсо керек. Болсо керек эмес эми. Жупчум менен болгон жакшы дейт. Ушул суроого дагы суроо бере кетейин. Өзүмдүн адамымды жолуктура алдым деп ойлойсузбу? Же ал адам азырынча сизге жолуга элекпи? Өзүмдүн адамымды жолуктурдумбу, жолуктурбадымбы, бул дайыма сыр болуп келет да, чын айткандайчы. Анан өзүнүн убактысы келет го, ошол тапкан, жолуктурган адамымды билдирүү. Азырынча билдирүүгө таяр эмесмин да. Демек бир окшойт эжекеси. Аны бир Кудай билет. Макул, бул жагы сыр бойдон калсын чында. Анан эжеке, диндин талаптарына да жооп берген ырлар бар, Анан ошол толгонуп ошол чыгармаларды аткаруу сиздин оюңузда барбы? Аткарсам деген тилектериңиз, максатыңыз? Эми динге ылайыктуу ырлар бар деп мен мындай бир алым эмесмин да, ушундай бир эмнени фатваны чыгаргыдайчы. Анан ошондуктан бул суроого мындай бир диний жактан жооп бериштик туура эмес болуп калат мага. Себеби дегенде мен дагы ошол чөйрөдөн бул чөйрөгө кайткан адам катары айтсам, башында сөзсүз түрдө изилдейсиң, илимдүүлөрдөн сурайсың дегендей. Эми албетте башында айтышкан мага, мындай ошол динге ыктаган чыгармаларды аткарып койсоң болот депчи, ошол эле эне жөнүндө, балакай жөнүндө, баатырдык эпос, мекен жөнүндө. Бирок адамдын өзүнүн тандоосу бар экен да. Бирөө айтса, демек ошону аткарыштык, анан аткарбаштык. Бул тандоо меники болду да. Ал чыгармаларды дагы аткарууга мындай көңүлдөндүм да. Себеби сен аял затысың, анан эркек кишилерге боло берсе керек. Анда дагы мынтип болот деп фатва чыгарбайм. Эркек киши мындай ырдаса ошол теманы, динге ыкталган темаларды мындай анда мындай угалат болушубуз керек. Анан аялдар чыкса, албетте биз ырд менен кошо сөзсүз түрдө аялды көрүп кетебиз да. Түшүндүрө алдымбы? Мисалы, ырчык кыз, аял киши ырдап чыкты, ошол эле теманы ата жөнүндө же болбосо мекен жөнүндө дейли, мисалга алганда. Ал ырдап чыкканда мекенде ойлоп баштайсың да, бирок карап эле кыздын балким сулууна суктанасың, же болбосо үнүнө, же болбосо бир кандайдыр бир кызга өтөт. Материяга өтүп кетиши мүмкүн да, ойдун баарычы. Ошондуктан андайдан алыс эле болуп жүрөйүн дедим да. Демек сизди азыркы учурда эми жакын арада дейинчи чыгармачылыктан көрө албайбыз? Жок. Көрө албайбыз, Эжеке айтсаңыз, жолук салынгандан кийин жашооңуз кандай нукка бурулду? Жолук салынгандан кийин жашообуз менин өзүмдүн практикамда жакшы жакка бурулду десем болот. Себеби мен ушул жолуктун арты менен
мен өзүмдүн барлыгымды, турпатымды кабыл алдым. Анан ушундай бир жараткан экен мени, мен бул жараткандыгы үчүн мен кандай бир вазипанын ээсимин деген ой жүгүрүп баштады. Ошону таптым, кандай бул дүйнөдө келиштик вазипамды. Анан ошонун үстүндө жашап келатканыма мындай бир шүгүр кылам да. Анын үстү менен эле мындай сабырдуу болууга үйрөнүп атам да. Мурун бат эле бир нерседен баш тартсам, аз ойлонуп, дагы ойлонуп баш тартып дегендейчи. Бул сабырдуулук деген бул кең эле бир деңиз эле экен да. Ошол деңиздин өлчөмүнө батуу дагы же өлчөмүнө кирүү, ушунун баардыгы динде көрсөтүлгөн. Ошол нерсени үйрөнүп, анан жогоруда айтып кеткендей, башта айтып кетпедимби? Ошол чындыкты айтып алып, бирок жаман көрүнүп деп атпайсызбы? Ошондон калган таасир сени көпкө чейин таасирлентип, ойлондуруп, бир функциядан бузуу ийет эле да, мурунчу менин кетип бараткан функциямдан дегендейчи. Азыр болсо ал өлчөйүмдө бул нерсе эмне үчүн айтылды жана эмне максатта айтылды? Мен акыретти үчүн айттымбы? Демек мен акыретте соопка ээмин деп туруп өзүмдү токтотконго, керек болсо ошонун сыйлыгын билип угуп алгандан кийин ал сени ушунчалык мындай бир тынчтык алып келип калат да жан дүйнөңөчү. Ошол нерсени жолук аркылуу таптым да. Жолук дегенде бул дин аркылуу да. Динде деген жол Аллахтын берген парзы болуп атпайбы? Жаман кыла деген. Ушундай тынчтыкка ээ болосуң. Мисалы, сиз сахнада жүргөндө мурун жаркылдап, башкача аймелеңиз, азыр өзгөрдүңүз, анан кулк мүнөзүңүз жагынан өзгөрдү, же сапат жагынан өзгөрдү, ошондой өзгөрүүлөрдү айтып берсеңиз. Мисалы, мурун сиздер мени сахнада көргөндө деле аз айтып атпайсыздарбы? Көпчүлүк эле суроо берет да, сизди мурун эле мындай бир мүнөзүңүз токтоо эле депчи. Адам 100%га өзгөрүп кетиши мүмкүн эмес. 100%га өзгөрүп кетиши мүмкүн эмес, бирок сени өзгөрткөнгө дин чакырат. Динде аят бар да, адам өзүн өзгөртмөйүнчө өзгөрбөйт, мен өзгөртпөйм дегендей. Буга өзү аракет кылыш керек, адам өзгөргөнгө. Албетте кайсы тарапка? Жакшы тарапка. Жакшы тарапка өзгөргөндөн кийин анын зыяны аз болот. Колдоо керек учурда ким сизге колдоо көрсөтөт, ким жөлөк таяк болот ошол учурда? Кимге таянасыз? Адамдарга таяна албайм. Динде адамдар адашуучу, унутуучу болот. Бир эле Кудайга таянам, Кудай өз жолун көрсөтөт. Же болбосо тагдырымды мойнума алам. Бул нерсе жазылган деп. Алсыздык, кабыл албоо, депрессия, ушул баардыгы тагдырдын, сага жазылган тагдырдын жакшылыгын да, жамандыгын моюндабай калганда келип чыгат да бул нерсе. Ошондуктан мен таянганым бир Кудай, Аллах Таала мага чынемдүү өмүр берген. Жана ушул өмүрдө эмне болуп өтүштүгүм, кандай болуп өтүштүгүм бул жазылган. Бул нерсени мен жазатайып кете албаймын жана өзүмү өзгөртө албаймын. Алдыда кандай пландарыңыз бар эжеке? Алдыда ошол Аллах көрсөткөн максатты жазатайбай аткаруу максат ошол. Бир кызыктуу суроо берейинчи. Өзүңүздү 10 жылдан кийин кандай инсан болом деп эсептейсиз? Мен 10 жыл эмес, 10 секундтан кандай болушумду билбейм. Аллах Таала жазган пешенемне, тагдырымды, ошол тагдырымдай гана боло алам. Ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эч качан аарыбаңыз, карыбаңыз, ар дайым жаркылдуу эле жүрүңүз. Сиздерге дагы чоң ийгиликтерди каалайм, рахмат чакырганыңызга. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошпойм. Кийинки маекке чейин жакшы калыңыздар.